Запись. Отлично. Так, эми баштасак болот. Биринчи эле проект жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мен презентацияны толук даярдап бүтө элекмин. Проекттин жүрүшү боюнча улантып даярдап, ар бир чыгарылышка ошого ылайыкташтырып түзүп кетебиз. Эми проект боюнча токтоло кетсек, Corporate Brain бул эмне үчүн түзөбүз бул проектти? Биз кандайдыр бир компания үчүн же болбосо мисалы үчүн университет или каалаган башка жер үчүн ассистент түзүү үчүн. Ал ассистент эмне кылат? Ал ассистент көп учурда берилген суроолорго жооп берет. Башкача айтканда, студенттерди мисалы үчүн университетке кабыл алууда көптөгөн суроолор болот жана алар сайтка кирип ал маалыматтарды издеп чыккысы келбейт. Бирок негизи ал сайтта бүт маалымат бар болот. Алар эмне кылышат? Алар колл-центр болуп, могу контакттарга чалып, байланышып, ошентип сурап, ошондон тактап билишет да. Ал эми ошол жерде отурган адам, оператор, ал анын мындайча айтканда иши болуп калат. Эгерде студенттер мисалы үчүн жүздөгөн болуп кетсе, ал жетишпей калышы мүмкүн. Ошол жерде бизде могул биздин жасай турган проектибиз ага жардамга келет. Студент чатка кирип, өзүнүн каалаган суроосун берет. Ушул университет же болбосо университетке тапшыруу боюнча биздин чат болсо өзүнүн берилиштер билиминен данныйларды, берилиштерди алат дагы клиентке керектүү жоопторду берет. Мына ушундай болгон проект. Бул проект азыр бүт жакта керек. Эми жасалып жатат бүт жактарда. Мисалы үчүн азыркы топ компаниялар бардыгы ушундай проектти өздөрүнүн компаниясына киргизүүнү аракет кылып жатышат. Ошол эле М-банк, ошол эле Бакай, ошол эле башка эле мамлекеттик проекттер. Мисалы үчүн Манас университетинде андай проект жок, бирок киргизүүнү каалашат алар делечи. Бул проект силерге чоң кандай десем, түрткү болот. Кийин өзүңөргө башка ишке киргенде портфолио катары кеңири көрсөтсөңөр болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул проектке өзүңөр кунт коюп, жакшылап аракет кылышыңар керек. Суроолор болсо дайым сурап тартынбай сурашыңарды каалайт элем. Вот. Андан кийин бул жерде биздин проект кандайдыр бир стекке, кандайдыр бир тилге же болбосо башка нерсеге байланбайт. Азыр көбүнчө программисттердин арасында мындай бир парадокс бар. Ал бир языкты үйрөнгөндөн кийин ошол язык менен кетиш керек деген. Java үйрөндүң, всё, өмүр боюнча Java жазасың дегендей ойлор бар да. Бирок азыркы заман боюнча, азыркы замандын талабы боюнча программист бүт нерсени чече алыш керек деген талап болуп калды. Анткени азыр бизде жасалма интеллекттин жардамы менен vibe coding деген жаңы инструмент пайда болду. Бул инструмент менен код жазуу проблема эмес. Болгону архитектураны түшүнүш керек, бизнес логика и стратегия. Ошон үчүн баарыңарды универсал болгонго чакырам. Негизги системанын иштешин толук түрдө түшүнгөнгө аракет кылуу керек. Вот. Анда эмесе проекттин планы менен тааныштырып кетейин. Эң биринчи биздин кыла турган нерсебиз бул GitHub менен таанышуу. GitHub жөнөкөй эле GitHub'тын кандай десем, командалар эмес, GitHub'та кантип иштешет башка компанияларда. Ошого жараша GitHub'ты үйрөнөбүз. Андан кийин бул жакта азыр кааласаңар командага топтолсоңор болот, кааласаңар өз алдынча иштесеңер болот. Азыр мен GitHub репозиторий ачып бүт баарын көрсөтүп берем. Андан кийин embedding моделди өтөбүз. Embedding модель кыскача айтканда бул биздин текстти, биздин берилишти, керектүү берилишти сандык түргө өткөзүп бере турган аспап десек болот. Анда эмесе биринчи кадам бизде GitHub Flow. GitHub Flow деген эмне? GitHub Flow бул кандайдыр бир компаниянын же болбосо бир команданын ортосунда түзүлгөн принциптер. Алар өзүнчө ишти оптимизация кылуу үчүн өздөрүнүн арасында
ушундай бир принциптерди түзүшөт жана бул принциптерди команда толук түрдө карманышы керек болот. Биз дагы ошондой эле өзүбүзгө эрежелерди түзөбүз жана бул эрежелердин негизинде иш алып барабыз. Андан кийинкиси биз embedding модель менен кичине таанышабыз. Андан кийин силерге тапшырманы берем анын аягында. Кандай эмесе GitHub'ка кирели. Мен GitHub'ка баарыңарга доступ берем. Азыр түзө турган проектке. Азыр биз жаңы проект түзөбүз. Так, repositories. Менде бир аз интернет жайыраак иштеп жатат. Так. Азыр проекттин атын жазабыз. Corporate Brain. Публичный репозиторийни түздүк. Мынакей, бизде репозиторий түзүлдү. Эми бул репозиторийди биз кандайдыр бир проектке байлашыбыз керек. Азыр ал жөн гана бош турат. Биз алып муну бир проектке байлайбыз, андан кийин проект бизде иштей баштайт. Проект деген эмне? Проект деген бул жөнөкөй эле папка, ал папканын ичинде биздин файлдар болот. Жана мен айта кетүүнү унутупмун. Азыркы именно ушул проектте биз Python языгын колдонобуз. Анткени жасалма интеллект дайым Python менен болот. Анткени себеп жөнөкөй гана себеп бар. Бул жакта көп библиотекалар, көп даяр мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн Pythonду колдонобуз. Эми проект кантип түзсөк болот? Мен силерге башка менторлор, кураторлор көрсөткөндөй кылып түздүрсөм болот, бирок мен фундаменттин баягы жөнөкөй под капотом кантип түзүлөөрүн көрсөткүм келатат. Ал проектти бир укмуш нерсе деп көрбөшүңөрдү каалайм. Анткени проект жана айткандай эле ал жөнөкөй эле папка. Мисалы үчүн бул жактан жөн эле папка түзүп коебуз. Corporate Brain. Жана дагы айта кетчү нерсе, силерде операционный система Windows болушу мүмкүн, менде азыр Linux, дистрибьютор Ubuntu. Негизгиси коркпогула, бүт жакта бирдей болот. Эгерде силерде окшошпой жатса, болбой жатса, группага тартынбай эле сурай бергиле. Биз баарын чечебиз биргеликте. Мынакей, проект түзүлдү. Corporate Brain, жөнөкөй гана папка. Анын ичинде эч нерсе жок. Так, бизге бирөө кошулуп атат. Так, разрешить. Эльнура Нарбай кызы, мен азыр проекттин максатын жана бир эки нерселерди айта кеттим. Бир аз кеч калдыңыз. Эми запись болот, ошол запистен баш жагын көрүп алсаңыз болот. Азыр биз проект түзүп атабыз. GitHub'дан проект жараттык. Жана бул жактан папкадан дагы проект үчүн папка түздүк. Эми андан ары улантабыз. Так, мен экраным көрүнүп атат, баарына? Алло. Жооп берип койсоңуздар, голосовой менен мен чатта азыр карабай турам. Экран көрүнүп атат, Көрүнүп атат. Отлично. Жакшы, анда биз проект түздүк. Эми караңыздар, мен бул проекттин ичинде жөнөкөй бир файл түзсөк болот. Ал файлды мен Ubuntu'да кнопка менен файл түзө албайм. Ошондуктан мен терминалдын жардамы менен файл түзөм. Бул болгону стандартный команда main.py. Мынакей биздин папканын ичинде мындай болгон py файл түзүлдү. Эми карагыла. Биз бул проектти кантип GitHub'ка жүктөйбүз? Биринчи эле момент, биздин компьютерде GitHub, Git башкача айтканда, GitHub бул
сактай турган жер веб-сайт, ал эми Git биздин компьютерде файлдардын версиясын сактай турган инструмент. Бизде Git болуш керек. Команданы басканда бизде not found эмес, мондай GitHub'дын командалары чыгыш керек. Эми караңыздар, биз азыр байкачу болсоңуздар, терминалда могул проекттин ичинде турабыз, Corporate Brain. Сөзсүз түрдө анын ичинде болуш керек. Бул Windows'та дагы командный строка бар. Эгер кааласаңыздар, JetBrains менен ачсаңыздар болот. Давайте мен сиздерге JetBrains менен да ачып көрсөтөйүн. PyCharm. Так. Мынакей JetBrains'те мындай болуп ачылат. GitHub. Мында дагы мондай терминал бар. Сиздер бул жактан файлдарды түзсөңүздөр болот. Эми караңыздар, биз бул проектти Git'ке улашыбыз керек. Git'ке кантип улайбыз? Git'ке мондай команда менен улайбыз. Init, git init. Инициализация деген сөздүн кыскартылганы. Initialization. Так, инициализация кылгандан кийин, мен оюмча бардыгыңыздар азыр JetBrains колдоносуздар. JetBrains колдонбосоңуздар, эң аз дегенде мен оюмча VS Code или ошого окшогон инструменттерди колдоносуздар деп ойлойм. Биз git init кылгандан кийин байкачу болсоңуздар, файлдын түсү кызыл болуп калды. Бул кызыл деген файл азырынча Git'ке commit болуп каттала элек деген сөз. Эгер биз бул файлдан бир өзгөртүүлөрдү өчүрүп салсак, анда ал сакталбайт. Эми аны каттоо үчүн бул жакта өзгөрүүлөрдү биз мындай commit кылабыз. Git commit. Андан кийин сөзсүз түрдө -m ушундай бир команда. Бул жак менен биз кандайдыр бир метка калтырсак болот. First project мисалы үчүн. First project баскандан кийин карасаңыздар, бул жактан азыр менде сети өзгөрүш керек. Мен адаштым. Бир команда өтүп кеттим. Бул жактан өзгөртүүлөрдү Git'ке киргизиш керек. Давайте мен сиздерге мындай нерсени айтайын. Азыр мен бир нерсени айтууну унутуп кетипмин. Бул жакта GitHub'ка биз өзүбүздүн файлдарыбызды жүктөйбүз. Но бир момент бар. Бул жерден биз ачкан редактордун өзүнүн папкасы болот. Аны биз могул жактан көрсөк болот. Бул жерде эгер жашырылган файлдарды көрсөтсөм, бул жерде эки мондай папка түзүлүп калган болот. Бул жашыруун файлдар ID. Бул ID ошол JetBrains'тин ушундай папкасы. Ал папка ID JetBrains үчүн эмне үчүн керек? Анткени ал өзүндө дагы өзгөрүүлөрдү карап турат, өзү автоматтык түрдө сактоо кылат, ушундай мүмкүнчүлүктөрүн өзү кылган үчүн буга ушундай папка керек болот. Бирок бул папканы биз GitHub'ка жөнөтпөшүбүз керек. Анткени ар бир адамдын компьютеринде өзүнүн JetBrains жана өзүнүн настройкалары бар. Ал настройкалар могул ID менен GitHub'ка кетип калса, кийин GitHub'дан башка бирөө алганда анын JetBrains бузулуп калышы мүмкүн. Бул нерсе үчүн бизге GitHub gitignore деген мүмкүнчүлүктү берген. Gitignore бул GitHub'ка кетирбей турган файлдардын тизмесин жазып коюу үчүн керек. Ал мындай кылып файл түзсөк болот. .gitignore. Жөнөкөй эле. GitHub'ка кошобуз. Андан кийин бул жака жазабыз. Просто ID. Карасаңыздар, JetBrains өзү эле автоматтык түрдө анын папка экенин аныктады. Эми караңыздар, эми бул өзгөрүүнү main'де жашыл болуп калды, мен кошуп жибердим. Main'ди Git'ке кошуу үчүн git add точка деген команда колдонуш керек. Бул бардык файлдарды Git'ке кошот. Биз бул жерде конкреттүү бир файлдын атын жазсак болот. Эгер точканы койсок, анда бардык файлдарды GitHub'ка кошот. Мындайча айтканда, менде дагы бир файл түзсөм.
кошпой турсам, дагы бир файл түзсөм. Так. Могул учурда git add main деп жазсам, анда карасаңыздар main жашыл түскө боелду. Ал эми test 2 жашыл эмес, кызыл боюнча калды. Анткени алар GitHub'га кире Git'ке кире А эми git add точка кылсам, анда бардыгы жашыл болуп калды. Бул бардыгы Git'ке кошулду деген сөз. Эми бул өзгөрүүлөрдү биз commit кылып, компьютердин памятине сактап коюшубуз керек. Ал баягы эле команда. Git commit -m first project. Баскандан кийин карасаңыздар, бул жактан файлдардын түсү стандарттык түскө айланып калды. Бул деген файлга азырынча өзгөртүү кире элек деген маанини билдирет. Эгерде биз бул жака бир нерсе жазсак, тестке карасаңыздар, ал көк түстө болуп калды. Бул деген файлга өзгөртүү киргизилди, бирок бул өзгөртүү азырынча Git'ке кире элек деген маанини билдирет. Биз жакшыраак нерсе жазып коелу. Print hello world. Мынакей. Эми аны Git'ке кошушубуз керек. Git'ке кошкондон кийин, андан кийин commit кылыш керек. Андан кийин бул жерде свети кайрадан стандарттык түскө айланып калды. Мынакей, биз базовый мүмкүнчүлүктөр менен тааныштык. Могул git ignore'го IDE'ден башка жана дагы толтура башка файлдар сакталат. Мисалы үчүн биз секретный данныйларды сакташыбыз мүмкүн. Подключение үчүн секретный ключ, секретный токен. Ошол нерселер бардыгы git ignore'го сакталат, чтобы GitHub'га кетип калбаш үчүн. Эми мындай момент. Биз проект түздүк, бирок ал проект могул GitHub менен дагы деле байланыша элек. Биз аны кантип байланыштырабыз? Аны байланыштырыш үчүн GitHub өзү мындай инструкцияларды берген. Мынакей. Карагыла. Create a new repository on the command line. Бул деген сен өзүңдүн терминалыңдан жаңы проект түзсөң, нөлдөн түзсөң, ушул командаларды жаз деген. Астында болсо мындай нерсе деп турат. Or push an existing repository from the command line. Бул деген биз уже проект түздүк, жана ошол проектке гана биз бул GitHub'ты улап коюшубуз керек деген сөз. Бизге могул 3 команда жетиштүү. Аны копировать этебиз жана бул жакка коебуз. Бул жакка ключ силерде чыкпашы мүмкүн. Менде GitHub менен SSH байланыш бар. Силерде HTTP менен токен байланыш болушу мүмкүн. Ошон үчүн могул парольго көңүл бурбай эле койгула. Бул жакка мен өзүмдүн секретный сөз жазам. Андан кийин мынакей биздин бул жакта проект GitHub менен байланышып калды. Аны кантип билсек болот? Бул жактан GitHub'тан мынакей биздин файлдар бул жака туруп калды. Жана биздин JetBrain'сте өтө чоң көп мүмкүнчүлүктөр бар дегендей, ал GitHub менен өтө жакшы иштейт. Ал мындай болгон GitHub менен атайын иштей турган мындай мүмкүнчүлүгү бар. Аны дагы калса биз терминал менен жазышыбыз кереги жок. Анткени эгерде биз могул жака бир өзгөртүү киргизсек, эгер могул жеринде мына commit деген кнопка бар, ал жерди бассак, караңыздар, changes өзгөртүүлөр, бизде кайсы файлдар өзгөртүлдү. Эгерде биз жаңы файл түзсөк, test3, так, мында могул жерди карасак, кошуло элек файлдар жана өзгөртүлгөн файлдар көрдүңүздөрбү? JetBrain'сте уже бардыгы бар. Биз аларды жөн гана кликать этип белгилейбиз, кайсы файлдарды GitHub'га жөнөтүшүбүз керек. Анан могул жактан commit'ке эмне жазышыбыз керек? Анан change main. Каалагандай. Сөзсүз түрдө англисче жазыш кереги жок. Эгер кааласаңыздар, сиздерге ыңгайлуу болсо орусча жазсаңыздар болот, же кыргызча жазсаңыздар болот. Commit өзүңүздөр үчүн керек. Бул жакта бул меткада сиздер эмне кылдыңыздар, ошону гана билүү үчүн керек. Мен муну commit and push кылам. Бул деген сразу commit кылат дагы, андан кийин GitHub'га жөнөтөт.
Бул жактан мындай дагы кошумча подтверждение чыгышы мүмкүн, кээде чыкпашы мүмкүн. Анан подтверждение кылып коебуз, push. Жана биздин өзгөрүүлөр GitHub'га келип калат. Анан мынакей тест 3. Жана азыр кайсыл убакта келген дагы now азыркы убакта бул жаңы эле кошулду. Дагы бир айта кетчү нерсе, мынакей могул жерде мындай нерсе бар, мүмкүнчүлүк git. Бул жерден биздин коммиттер, мына карасаңыздар, эң акыркы коммит, андан мурдакы коммит, вот мындай өтө бардыгын карап турсак болот. Ошондуктан JetBrains менен иштегенди сунуштайм. Ал өтө ыңгайлуу жана кийин чоң компанияларга кирсеңиздер, ал жакта сөзсүз түрдө JetBrains иштетишет. Ал жакта бүт нерсе эффективный жана компанияга ыңгайлашкан болуш керек. Ошон үчүн ал жерде JetBrains болгондо дагы корпоративный JetBrains, ал жакта платный бүт нерсе мүмкүнчүлүктөр бар болгон, өтө ыңгайлуу JetBrains колдонушат. Ошондуктан азыртан JetBrains колдонгонго аракет кылыңыздар. Так, дальше эми Git Flow менен алектенели. Git Flow бул жана айткандай принцип деп сүйлөштүк. Кандай принцип? Эми аны карай кетели. Принцип бул бизде негизги ветка бар, main. Бул ветка production'да иштейт деп эсептейли. Production деген бул азыркы пользовательдер колдонот. Мисалы үчүн GitHub'да бир чоң проект, ал азыр production'да иштеп атат. Анткени мен как клиент катары бул жерде бир нерселерди өзгөртүп түзүп атам. Эгерде бул веткада биз туура эмес файлды жүктөсөк азыр, жана ал продакшнга кетип калса, продакшнда серверге кетип, ошол туура эмес файл иштеп, ошибка кайтарып калса, анда бул компания, GitHub компания клиенттерин жоготушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен GitHub'дан кетип, башка жака, мисалы үчүн GitLab или башка жака кетип калышым мүмкүн. Ошондуктан продакшнда эч качан ошибка чыкпаш керек. Ошибка кайсыл жерде чыгышы мүмкүн? Ошибка тестовый среда, тесттик чөйрөдө гана чыгышы мүмкүн. Жана тесттик чөйрөдө чыкканда биз аны оңдоп, продакшнга, mainге биз ошибка чыкпаган коддорду гана жүктөшүбүз керек. Ошондуктан бул жерде башка веткалар түзүлөт. Караңыздар, бул жерде mainдин жанында мындай дарак сымал нерсени көрсөңүздөр болот. Жана бул дагы ошон үчүн түзүлгөн. Бул ветка башка иштеп жаткан веткадан башка ветка ачабыз дагы, ал ветканы өнүктүрүп кетебиз, андан кийин ал ветканы кошуп коебуз. Азыр мен ошону сиздерге практика жүзүндө көрсөтүп берем. Келиңиздер мындай кылайлы. Ар бир катышуучу үчүн, же болбосо ар бир адам үчүн, өзү индивидуальный түзүүчү үчүн өзүнүн main веткасын түзөлү. Мисалы үчүн мол mainде эч ким өзү иштебейбиз. Эми жаңы ветканы кантип түзөбүз? JetBrains'те ал өтө оңой. Могул жерди басабыз. Жана бул жакты мону бассаңыздар, могул жерде new branch from main. Mainден ветка түзүү дегенди билдирет. Ветка кантип которулат? Шак болсо керек. Ветка. Термин катары кабыл алайлы. Түзөбүз. Жана бул мен үчүн Бектемир main дейли. Бул мен үчүн негизги ветка болсун. Түздүм. Жана карасаңыздар, бул жерде файлдар ошол эле ойдон турат. Анткени мен main веткасынан өзүмдүн веткамды түздүм. Бул деген анын бүт файлдарын жана өзгөртүүлөрүн мен бул веткага копировать этип койдум дегенди билдирет. Жана бул жактан карасак азырынча чыга элек, азыр GitHub'га жөнөткөндөн кийин чыгат. Эми мен өзүмдүн өзгөртүүлөрүмдү киргизсем болот бул жака. Жана мен азыр мону GitHub'га жөнөтсөм, кандай болуп кетет? Git and push. Басабыз. Жана ал GitHub'га кетет. Вот. Эми GitHub'да кандай көрүнүш пайда болуп калат? Мондай сообщение чыкты автоматтык түрдө. Бул деген жаңы ветка түзүлдү. Анан pull request, азыр pull request жөнүндө дагы кеңири айтып берем. Бул жакта жаңы ветка түзүлүп калат. Сиздер дагы ар бириңиздер ушинтип ветка түзөсүздөр.
андан кийин иштейсиздер. Эми кантип биз эми бул жактан иштейбиз? Ветканы бул жака алмаштырышыбыз керек. Жана бул жакта дагы өзүңүздөрдүн веткаңыздар турушу керек болот. Азыр мен өзүмө бир задача алайын. Мисал үчүн for цикл функциясын жазып коелу. Print for'нун ичинде цикл дейли. Мисал үчүн main'ге менде ушундай задача келди. Мен loop жазышым керек, цикл жазышым керек. Мен ал задачаны башка компанияларда ал кандай иштейт? Ал мындай иштейт, караңыздар. Ар бир задача үчүн негизги main веткадан башка ветка түзүлөт. Жана ал ошол задачанын аты менен аталышы керек. Бул эмне үчүн керек? Чоң компанияларда өтө чоң жана ал жакта миңдеген сотрудниктер иштейт. Жана алар бардыгы main'ге өздөрүнүн кодун жаза берсе, ал жерде каша болуп кетет. Ошондуктан ар бир задача өзүнчө веткада, өзүнчө полкада туруш керек болот. Жана мен өзүмдүн задачамды мындай деп аталайын. Loop future. Fate деп койсо, кыскартып. Мен жаңы ветка түздүм. Мен өзүмдүн негизги веткамдан, Бектемирден башка ветка түздүм. Эми мен ушул веткага мага берилген тапшырманы аткарышым керек. Мен аны монтип аткарайын дейли. In range, например, on дейли. Андан кийин print и дейли. Анан мен муну так иштетип көрөйүн. Вот, иштеп атат. Негизи баары жакшы, сонун иштеп атат. Эми мен бул өзүмдүн кодум иштеди. Эми мен аны GitHub'ка жөнөтүшүм керек. Мен аны кандай кылам? Мен жөн гана GitHub'ка жөнөтөм. Көңүл бурчу нерсе, дайым веткам өзүмдүн задача кылып жаткан веткамда турушу керек. Анан мен аны push кылып жөнөтөм. Эң башында сиздерде кичине түшүнбөстүктөр, адашуулар болушу мүмкүн. Мен бул видеону сөзсүз түрдө YouTube'га жүктөп коем, ал жактан кайра-кайра көрүп, колуңуздар мындайча айтканда өздөштүрүп калганга чейин, адашып кетпей турган болгонго чейин кайталап практика кылганга аракет кылыңыздар. Вот, мен өзүм задачамды жөнөттүм. Ал GitHub'та турат. Так, мынакей ал GitHub'ка келип калды. Эми мен өзүмдүн задачамды өзүмдөн бийик турган адамга, мындайча айтканда менин тим лидиме жөнөтүшүм керек. Ал биринчи код ревью кылыш керек. Код ревью кылгандан кийин ал добро бериш керек. Болду, бул код туура иштейт, аны бул негизги веткага кошо бер дегендей бериш керек, одобрение бериш керек. Биз ал одобрение бериш үчүн биз ага суроо талап жөнөтүшүбүз керек. Кантип суроо жөнөтөбүз? Бул жактан өзүбүздүн веткабызга киребиз. Или веткага кирбей койсоңуздар деле болот, эгер моундай сообщение чыкса. Анда могул жерде мындай кнопка бар, pull request. PR деп коюшат. Корпоративде PR деп коюшат, ошо жазганда PR, кыскартып PR деп коюшат. PR жөнөттүм эле, PR-ны текшерип кой дегендейчи. Түзөбүз, pull request. Бул жерге сообщение жазсак болот, или мүнөздөмө жазсак болот. Андан кийин маанилүү момент биз reviewer кошушубуз керек. Бул жака reviewerге адамдар чыгат. Так, Бектемир. Жок, менде чыкпай жатат. Мен өзүмдү өзүм reviewer кылсам болбойт окшойт. Макул, бул моментте анан кайра кайталап көрсөк, өзүмдү өзүм кое албайт экенмин, макул. Pull request кылабыз. Pull request мына моундай болуп түзүлөт. Андан кийин караңыздар, могул жерге сиздер сөзсүз түрдө request кыла турган адамды, башкача айтканда мени тандайсыздар. Могул жерде менин профилим чыгып калат, аны басасыздар. Баскандан кийин мен бул жерде пайда болуп калам. Андан кийин бул жактан мен текшергенден кийин карасаңыздар, могул жерде менин коммиттерим турат. Approved деген месседж пайда болуп калат. Аны өзүңүздөр көрсөңүздөр өтө жакшы түшүнөсүздөр.
эгерде караңыздар, сиз pull request убагында байкап калдыңыз, что сиздин кодуңуз туура эмес, бир жеринде катачылык бар. Анда сиз сөзсүз түрдө могул ревьюну күтүп, андан кийин өзгөртүү керек эмес. Сиз сразу эле кайтып бул жактан бир нерсени өзгөртсөңүз болот. Мисалы үчүн print, мен эмне жазып коеюн, finish, да? Finish деген сөздү жазууну унутуп кетиптирмин дейли. Анда мен аны могул жакта approve кыла элек туруп эле кайрадан жаңы өзүмдүн өзгөртүүнү жөнөтсөм болот. Давайте push жөнөтөйүн. Андан кийин могул жакта менин 3-чү коммитим. Так, кеттиби? Мынакей менин 3-чү коммитим бул жактан пайда болот. Анан дагы бул страница ошол биз текшерүүгө жөнөтүлгөн страница деп атасак болот. Бул жакта эмнелер бар? Өтө чоң анализ үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жакта караңыздар, канча строка код киргизилди, канча строка код өчүрүлдү, канча файл өзгөртүлдү, канча коммит бар дегендей мүмкүнчүлүктөр бар. Ревью кылган адам бул жактан өзгөртүлгөн файлдарга кирет дагы сиздин кодуңузду монтип карап чыгат. Мынтипчи. Андан кийин бул жакка сизге ревью кошо алат ал. Ревьюну дагы мындай кылып туруп, могул жакка бир нерселерди жазат. Андан кийин вот start a review мындай кылып туруп ревьюну кошуп коет. Ал кошкондон кийин ал кандай болуп көрүнүп калат? Караңыздар, ал бизде мындай болуп көрүнүп калат. Бизде бир pull request турат. Мынакей, менин ревьюм ушундай болуп калат. Мына кусок кодду көрсөттүм. Жана бул жакка бир комментарий жаздым. Мисалы үчүн, бул жердеги код начар болуп калыптыр деп жазышым мүмкүн. Вот. Андан кийин сиздер аны бул жактан кирип туруп кайра өзүңүздөрдүн оңдойсуздар, мисалы үчүн. Андан кийин кайра жөнөтөсүздөр. Вот. Жана бул жакта бизден кайра дагы бир загрузка кылайын. Мен эртерээк загрузка берип турмун. Бул жактан андан кийинки бизде коммит пайда болуп калды. Биз бул коммитти уже берилген ревьюну оңдошубуз мүмкүн. Бул жакка бир нерсе жазышыбыз мүмкүн. Коммент деп жазабыз. Өзүбүздүн эме бул ревьюга комментарий берсек болот. Аткарылды дегендей. Же болбосо, бул меники болгон үчүн анча көрүнбөй турат. Бул жакта done деген кнопка пайда болуп калат. Же болбосо бул эмени кайра артка кайтаруу дегендей. Эми момент. Бул жактан караңыздар. Бизде бүт код текшерилди, бардыгы сонун. Эми биз өзүбүздүн веткабыз менен бул ветканы бириктиришибиз керек. Ал үчүн бул жерде merge деп атышат. Merge бул дагы термин. Корпоративде дайым айтышат, merge кылып кой, merge болуп калыптыр или merge дегендейчи. Алар эки ветканы бириктирүүнү айтышат merge дегенде. Merge басабыз, confirm and merge. Все, болду. Биздин эки ветка main менен могул бирикти. Бирок бул жерде мен эң чоң катачылык кетирдим. Мен өзүмдүн loop fitти main менен merge кылып салдым. Мындай катачылык дайым сиздерде дагы болот деп ойлойм. Мен бул pull request'ти мен өзүмдүн backtimer mainге жөнөтүшүм керек болчу. Эми эмне кылыш керек? Эми артка кайтарыш керек. Артка кайтарыш керек. Бул merge туура эмес, merge болуп калды. Аны артка кантип артка кайтарабыз? Аны revert деген термин бар. Бул merge'ти артка кайтаруу. Бул жерде кнопка турат, revert. Вот. Revert кылдым. И revert'те караңыздар, бул жерде кайсы ветка open pull request, revert үчүн тоже эме жөнөтүш керек. Pull request. Так, давайте вот этот pull request жөнөтөбүз. Merge, confirm merge. Все, менде revert артка кайтты. Мондай өзүнчө автоматтык түрдө бул branch'ти биз удалить этип койсок болот. Так, дальше. Эми бул жерге кайтсак, караңыздар. Биз кайрадан артка кайтып туруп, биз бул жактагы ветканын
main'ге эмес, биз кайсыга жөнөтүшүбүз керек болчу, Бектемирге. Ал жерде уже жана биринчи көрсөтүлгөндөй кнопкалар чыкпашы мүмкүн. Эч качан коркпош керек. Бул жерде 3 commits behind main, типа 3 commit артында деп турат. Басабыз. Бул азыр main'ге биз кайра өзгөртүүлөрдү киргизип, кайра артка кайтарып бердик. Ошон үчүн өзүбүздүн ветканы тандайбыз. Керектүү веткадан кайсы веткага кетиш керек? Бектемир main'ге кетиш керек. Вот. Бул веткадан бул веткага. Ошон үчүн pull request кылып атканда дайым караңыздар, кайсы веткадан кайсы веткага кетет. Бул дайым көрүнөт. Жанагыдай мондай кнопка чыгып калганда дагы могул момент дайым болот. Pull request создайтебиз. Create pull request. Андан кийин бул жактан merge pull request жана биздин өзгөртүүлөр. Бул жактан reviewer тандайбыз. Reviewer тандагандан кийин мага түшөт. Жана биз чаттан дайым жазышып турабыз. Merge кылуу, андай мындай кылуу жөнүндө. Merge кылабыз. Так, merge болду. Бизге бул ветканын эми кереги жок. Аны delete branch деп коебуз. Андан кийин жана дагы бир нерсе, бул branch'ти биз дайым артка кайтарсак болот. Restore branch, revert сыяктуу. Ошон үчүн удалить этип салдым, болду кайтуу деп, кайтпайт деп корконун кереги жок. Так, эми биз кайра кодго кайттык. Эми караңыздар, бул жактан биздин задачабыз аткарылды. Көпчүлүк жаңы ишке киргендер могул ветканы алмаштырбай эле ушул эски веткада кайра код жазып уланта беришет. Ушундай катачылыктарды кетиришет. Мындай катачылык кетирбегенге аракет кылыңыздар. Эгерде катачылык кетирип койгон болсоңуздар, анда эч нерсе эмес. Анткени мисалы үчүн мен катачылык кетирдим, ушул веткадан кайра өзгөртүүлөрдү жазып, мен толтура код жазып салдым. Жана артка кайтканга, мен башынан жазып чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Аны эмне кылсак болот? Анда биз могул loot fit'тен жаңы ветка ачсак болот. Мен көрүнүш үчүн жазайын. Точно print. Давайте finish. Давайте еще finish. Так. И мен могул жерден fit loop'тан эмне жаңы ветка ачсам. Тест. Карасаңыздар, мен ветка ачтым, бирок өзгөрүүлөр калып кетти. Мындай бул жакта. Бул жакшы. Анткени биз башка веткадан башка веткага өткөндө, анын бүт эмелерин копировать этип башка веткага коебуз. Могул loop fit'тин задачасы бүткөн. Эгер биз ушул эле веткага жаза берсек, анда болот, бардыгы иштейт, бирок бул корпоративдин принциптерине жатпай калат. Жана сиз кандай десем, сиздин кодуңуз таза эмес код деп айтышат. Ошон үчүн дайым туура ветка менен иштегенге аракет кылыңыздар. Так, жөнөттүм, и менде жаңы branch түзүлүп калат. Так, вот тест менде пайда болду. Жана дагы могул жакта унутуп калбаш керек, ветканы алмаштырганда. Can't automatically merge бул деген ичинде конфликт бар деген билдирет. Мен өзүмдүн керектүү веткама жүктөшүм керек. Мынакей. Кетти. Конфликт жөнүндө дагы башка бир күнү отуруп сүйлөшөбүз. Анткени азыр биздин убагыбыз чектелүү. Мен сиздерди көп кармагым келбей эле. Азыр именно ушул болгон азыркыга чейинки практикаларды кайра көп кайталооңуздарды каалайт элем. Ошондуктан конфликтти кийин өзүңүздөр башыңыздарга түшкөндө өтө жакшы түшүнөсүздөр. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кийин башка күнү конфликттерди кантип чечиш керек, кандай кылсак жакшы болот, ошону карап көрсөк болот. Так, биздин merge азыр ойлонуп жатат. Так. Так, вот, менин сайтым иштей калган экен көрсө. Так, merge кылабыз. Merge. Всё. Проектти өчүрүп салам. Андан кийин мен өзүмө керектүү веткага өтүшүм керек. Вот.
checkout керектүү веткага өттүм, но бирок менин өзгөртүүлөрүм GitHub'та, могул веткада меники келе элек компьютерге. Ошон үчүн мен бул жерге git pull деген команданы жазышым керек. Pull деген GitHub'тан өзгөртүүлөрдү алуу дегенди билдирет. Мен өзгөртүүлөрдү GitHub'тан алдым. Эми эгерде биз могул жактан караачы болсоңуздар, караңыздар кандай гана окумуштуудай веткалар чыгып келди. Мынакей мен келатып могул жактан жаңы ветка ачтым. Бул жактан ветка менен кетип баратып, вот кызыл меники болуш керек. Могул жерден кайра Бектемирге келип туруп, кайра уланып алдым. Ушундай түрдө кеттим. Мен башка веткада, mainде эмес, Бектемир менен кеттим. Бул жак менен да кийин таанышабыз. Всё, азырынча сиздерге ушул жетиштүү. Баарыңыздарга задача, тапшырма жазып алыңыздар. Мен бул жакка доступ берем. Давайте азыр доступ берейин. Азыр бул жакта кимдер бар бизде? Бир адам бар экен. Азыр минуту мен кайтам. Экран көрүнүп жатат, сиз жок болуп кетпеңиз го. Азыр 1 минут мен кайтам азыр. Так, всё, мен кайттым. Эми тапшырма болот. Мен чатка да жазып коеюн. Азыр бул жакта бир эле адам калтырып аткайым. Так. Ар ким өзүн үчүн main branch түзүш керек жана мен бул жакта көрсөткөн практиканы кайра кайталоосу зарыл. Вот. Дальше. Эми embedding модель жөнүндө таанышып кетели. Биз кайсы embedding модельди колдонобуз? Биз Google'дун embedding моделин колдонобуз. Бул мындай модель. Gemma embedding. Embeddings model. Так. Так, көрөйүн ошол бекен. Так. Отлично, вот ошол. Embedding модель тааныштырыштан мурда могул платформа менен тааныштырайын. Бул Hugging Face. Hugging Face ссылкасын жөнөтөм. Бул AI проекттеринин GitHub деп атасак болот. Бул жакка ар түрдүү компаниялар, разработчиктер, машин learning инженерлер өздөрүнүн модельдерин жүктөшөт. Окутулган модельдерин жүктөшөт. Биз бул жактан могул модельди колдонобуз. Embedding Gemma 300 миллион токен. 300 миллион параметр. Параметр деген бул канча нейронка бар дегенди билдирет. Бул жерде бул өтө кичинекей модель, ошондуктан мындай слабый компто дагы өтө жакшы иштейт. Экинчи тапшырма болот. Бул жерден
бул модель менен таанышуу, аны өзүңүздөргө жүктөп, могул жерде save tensors мындай Python код бар. Ушул менен иштетип, практика кылып көрүү. Главный бул скриптти или башка скриптти жөнөткөндө, иштеткенде ошибка чыкпагыдай болсун. Анан дагы бул Hugging Face'ке катталуу зарыл. Модельдерди алуу үчүн катталып, андан кийин проблемалар чыгышы мүмкүн. Авторизация менен ал проблемаларды бирге чечебиз. Все анда. Азыр бизде негизи жаткан түшүнүктүү эле болдубу баары? Сабак боюнча негизи суроо жок. Сабактын жүрүшү канчалык деп жооп алып болот. Арага практика үчүн бизде канча убакыт бар деген. Аха. Менин оюмча, ар жума сайын кылып турганыбыз жакшы. Анан дагы бир момент, бул сабак эмес. Бул жөн гана жол көрсөтүү болуш керек. Анткени башында мен бир аз жакшы көбүрөөк түшүндүрүүгө аракет кылдым. Ал GitHub'тын гид принциптери, анткени компанияга ишке киргенде дагы сиздер менен полностью тааныштырып чыгышат эң алгач. Принцип кандай болуш керек, кандай иштеш керек, кандай инструменттер колдонуш керек. Мисалы үчүн мен могул модельди сиздерге эгер байкаган болсоңуз до конца түшүндүргөн жокмун, эмне модель кантип иштейт. Муну сиздер үйрөнүшүңүздөр керек. Биз ар жума сайын кылып турайлы. Ар жума сайын жаңы тапшырмалар, могул бир жума ичинде тапшырмалар берилет. Ошол тапшырмаларды аягына чейин практикалап, бул өзүңүздөр үчүн эле кылып турушуңуздар керек. Вот. Дагы суроолор? Түшүнүктүү негизи. Сабак не сабак, бирок жакшы деңгээлде болду. Анан өзүм азыр учурда практика кыла алган үчүн бир азайын видеону карап дагы практика кылам. Ошол убакта пайда болот го дейм, анан группага жазып. Ооба. Туура, эң туура суроолорду жазыш керек. Андан кийин аягында бир жакшынакай проект чыгарабыз. Локальный хост эле иштеген. Баары жакшы болот. Все анда. Катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул видеону мен жүктөйм сөзсүз түрдө. Андан кийин дальше суроолор менен алектенебиз. Түшүнүктүү, рахмат. Макул.